Кыргызстан Ширатов номер 5. Азамат Байматов, наш капитан команды. Удар и гол! Керемет гол, урматтуу мекендештер. Керемет гол болгон 2-нчи мүнөттө биз айлы Кыргызстан курама командасын толук бүгүн ойун өткөрөт. Сагын Ментун ал мезгилде дагы бир жакшы чабуул жана Антон Землянухин сокку керек жана. Антон Землянухин! Счет 2-0. Антон Землянухин, дал ошол Антон Землянухин, урматтуу мекендештер. Иордания курама командасынын дарбазасына кереметтүү голду жараткан футболчу. Ал бүгүн дагы өзгөчө. Очень приятно. В самом начале этого поединка мы обозначили и свое лидерство, и свое преимущество. Гол Антона Землянухина великолепно он здесь сыграл. Я обыграл голкипера и перебросил. Вышел игрок под 22 номером. Надеюсь, это не сильно повлияет на игру нашей сборной, на игру соперника, точнее, прострел в штрафную площадь. А мы атакуем и забиваем! Наконец-то третий мяч! Наконец-то Антон Землянухин делает дубль в этом матче. Антон Землянухин курама командасы, урматтуу мекендештер, 2 буту менен келинки жылы Биркен Араб Эмираттары өлкөсүндө өтө турган Азия чемпионатында деп айтсак дагы туура болот. Бирок буну менен биз 100%га ишенимдүү түрдө айта албайбыз. Чыгып кеттик деп 90-чы мүнөткө чейин эмес, калыстын ышкырыгына чейин оюнду көрөбүз. Ал учурда алып чыгуу алдында турат. Эми Азия чемпионатында Кыргызстан кандай гана тайпага чыкпасын, кандай гана жыйынтык көрсөтпөсүн, ал биз үчүн маанилүү эмес. Маанилүүсү Азия чемпионатында ойногонубуз. Ал мезгилде дагы бир жакшы чабуул жана гол! Чекит, урматтуу мекендештер, чекит же илеп белги. Мына ушундайча белгиленекпиз, эгерде биз кагазга пул беттешти жазып жаткан. Алып чыккан маал Антон Землянухин бүгүн тек гана 2 голду жаратпастан бир жолу Мяч национальной сборной забил Антон Землянухин. Еще одна атака и 5-й мяч влетает в ворота сборной Мьянмы. Вот теперь свой выход на замену.